Кандидаттардын ыңгайсыз каршы суроолоруна жооп бере билүү, бизнес жолугушуулар ыңгайсыз суроолоруна жооп берип отуруп, жакындатып алуу жөнүндө сүйлөшүп кеткенбиз. Демек, бул сабактын кандай пайдасы бар экен? Биринчиден, сиз кандидаттардын суроосу сиз үчүн шанс болуп калат экен. Сиз мындан кийин кандидаттардын ыңгайсыз суроолоруна коркпой калат экенсиз жана аларды тескерисинче сиз аларга жеңил жооп берип отуруп, тескерисинче кандай гана кандидат болбосун, сиз аны жеңил эле кызыктырып кое ала турган болуп калат экенсиз. Бизнес жолугушуулар сиз үчүн барып ырахат алып келчү иш болуп калат экен. Жана сиз ошол иштен ырахат алып отуруп, сизге мына кандидаттар жеңил кызыгышып, сиз менен маектешүү мына кызыктуу жана жеңил иш болуп калат экен. Анан сизге алар профессионал катары карап, сиз менен иштешкенге сыймыктанып калышат экен. Ушулардын баары болгон соң, акырындык менен өзүңүзгө ишеним күчөй баштайт экен дагы. Сиз мына өз ишиңизди сүйүп, жакшы көрүп, ишиңизде ийгиликтерге жете баштайт экенсиз. Каршы суроолор деген бул эмне экен? Буга чейин сиз кардарлардын каршы суроосу деген теманы көрө элек болсоңуз, анда аныктама берип кетели. Демек, ар кандай ыңгайсыз жооп берүүгө кыйын сизге продукция же бизнести сатууга тоскоол болчу пикир суроолор экен. Жаңылар көпчүлүк учурда мына ушул аныктаманы билбегендиктен жана аларга кантип туура, кантип жооп беришти билбегендиктен, алар көпчүлүк учурда ушуга окшогон каршы суроолордон коркушат экен. Бирок негизинен ушул каршы суроолор каяктан жана эмне себептен пайда болот экен, ушуну түшүнүп алалы. Ошондо сизде коркуу жана андан таймануу, уялуу деген нерсе болбой калат экен. Мына, кандидаттардын каршы суроо айтуусу бул нормалдуу реакция экен. Алар эч убакта, мен сени 100 жыл күтүп аттым эле, 50 жыл күтүп аттым эле, жакшы болбоду келгениң дегендер болот экен, бирок өтө аз болот экен. Көпчүлүк учурда мен ойлонуп көрөйүн, бул пирамида окшойт, бул жерде иштеш керек экен, менин убактым жок, жана башка ыңгайсыз каршы суроолорду айта берет экен. Бул нормалдуу экен. Мындан эч коркпош керек экен. Бул эмне окшош? Мисалы үчүн эшикте кар жайт, ага сиз капа болосузбу, сүйлөнөсүзбү, кыйкырынасызбы, урушунасызбы, ага карабастан кар жай берет экен. Ошо кар жааганга жараша мамиле кыла берсек, биздин маанайыбыз жакшы болуп, ишибиз алда кете берет экен. Ал эми биз кар жааганда капа боло баштасак, анда эч убакта биздин ишибиз жүрүшпөйт экен. Мына дал ошондой эле кабыл алышыбыз керек муну. Эми кызыкканда, мына кардар же кандидатыбыз кызыкканда да сөзсүз түрдө ошол учурда каршы суроо сөзсүз болот экен. Мисалы үчүн сизге жаккан товарды сиз байкап калсаңыз, сиз эч убакта жөн эле унчукпай ала бербейсиз. Көпчүлүк учурда ар кандай ыңгайсыз суроолорду берип, ар кандай көп нерсени билип алайын деп күмөн санап, туура эле алтамбы же туура эмес алтамбы деген ошогон суроолорду коюп, анан кийин алат экенсиз. Эгерде сизди ал товар кызыктырбаса, сиз эч убакта ал жөнүндө сурабайсыз жана билгиңиз да келбейт. Мына кээ бир мына соода тармагында иштешет, бирок ошол мыйзамды билбегендер, мына алсаң ала турган болсоң сура, албасаң кармоо, албасаң сураба деп жооп беришет. Чынында биз тескерисинче кызыккан үчүн сурап атабыз, ошону түшүнө беришпейт экен да. Сизде мына кандидат кызыккан учурда берген каршы суроолор болот экен. Ошондуктан каршы суроо берип атса, бул кызыкпай атат окшойт, бул иштегиси келбей атат окшойт деп кабыл албаш керек экен. Бул тескерисинче кызыккан учурда да болот экен. Так, каршы суроо бул шанс экен. Андыктан сиз каршы суроолорго туура жана кызыктуу жана жакшы жооп беришти үйрөнүп алсаңыз, тескерисинче сиз каршы суроолорго жооп берип отуруп, ал адамды өзүңүз тарапка тартып алыш оңой болот экен жана кызыктырып коюш оңой болот экен да, эгерде сиз жакшы үйрөнүп алсаңыз. Мына кээ бир адамдар ушул каршы суроолорго жооп беришти үйрөнүп алышпайт, сабактарга катышпайт, билишпейт, андыктан алар бир-эки адам эле ар кандай ой пикирин айтканда сынып калышат экен да, бул иш колуман келбейт окшойт деп, бул ишти кылбай кетип калышат дагы. Сону мүмкүнчүлүктү өткөрүп беришет, нолдон баштап куруп алчу бизнес мүмкүнчүлүктү ушундай шансты кетирип беришет экен да. Болгону бир ыңгайсыз суроолордун айынан. Дагы мына белгисиз жана жаңы багыттагы маалымат болгондо дайым каршы суроо пайда болот экен бул. Мисалы үчүн сиз айталы эч убакта сантехника тармагында иштебесеңиз, эгерде кимдир бирөө сунуш кылса, сиз көптөгөн каршы суроолорду айтасыз. Анткени сиз бул тармакты билбейсиз, маалыматыңыз да жок. Анын ордуна көптөгөн стереотиптер болушу мүмкүн. Сантехник бул несерьезный иш, бул престижный эмес иш жана башка деген ой пикирлер гана болот. Ал эми ал боюнча сиз көптөгөн маалыматтарды билбейсиз, андыктан сизде ар кандай каршы суроолор сөзсүз түрдө пайда болот экен. Анан дагы кийинки себептердин бири, мына ичинде бук болуп калган сөздү, капалыкты толук айтып алгысы келет. Выговориться хочется дейт, мына орусчада. Мисалы үчүн буга чейин кимдир бирөө алдап койгон болушу мүмкүн, же кимдир бирөө өтө көп сандагы товарды мына бизнес куруу үчүн ал деп, мисалы үчүн 20 миң же 30 миңдик товарды алдырып койду, ал бизнес кылуу жасоо колунан келбей калды. Же мисалы үчүн 100 миңдик товарды алдырган компаниялар бар. Ушундай товарды алып алды да колунан келбей калды, ал жасай албай калды, күйдү чоң акчага. Анан албетте ал жини келет, кыжыры келет, андыктан ал адамды издеп отурмак беле. Анын ордуна сизге ушул нерсенин баарын айтып салышы мүмкүн, жана бул жаман көрөм жана башка деп айтышы мүмкүн. Чынында бул жерде бул бизнес күнөөлүү эмес, ошол адамдар күнөөлүү болгон болушу мүмкүн, көпчүлүкчүдө. Же конкреттүү бир компаниялар болушу мүмкүн. Дагы бир себептердин бири, коркуп атканда каршы суроо сөзсүз түрдө пайда болот экен. Мисалы үчүн ал мына туура эмес жасап коюштан коркушу мүмкүн. Болбойбу, же колуман келбейби, жасай албай калсам эмне болот, элдер эмне деп ойлойт, ошон көптөгөн коркуулар болгондуктан дагы каршы суроолор чыга баштайт экен. Андыктан бул каршы суроо бул шанс экен. Ушул коркууларды акырындык менен сизге мына айтса, сиз ошолорго жооп берип отуруп, аны кызыктырып атасыз. Эгер ал айтпай койсо эмне болот эле? Ичинде коркуп жүрө берсе, анда сиз албетте анын оюн жана пикирин оңдоп түздөөгө сизде шанс болмок эмес. Андыктан каршы суроо бул сөзсүз түрдө шанс экен, ага биз сүйүнүшүбүз керек экен дайым.
Эми мына жаңылып калуудан коркот кээ бир адамдар, мына адашып калуудан коркот. Кээ бирлер деги эле жашоосунда адашып туура эмес жолго баруудан коркушат. Өзгөчө мурун отличник болуп жүргөн адамдар адашып калыштан, туура эмес жолго барып калыштан коркушат. Себеби алар дайым туура кылып үйрөнүп калышкан. Туура эмес да болуп калат кээде. Бул нормалдуу деген көз карашта эмес да алар. Же болбосо буга чейин көптөгөн жаңылыштар жасап отуруп ушул бизнесте дагы бир жаңылышты кылбайын деп коркуп калат. Уже жаңыла берип, аны жакындарда уже бул тармакка жолобос кылып койгон болушу мүмкүн, андыктан ал коркушу мүмкүн. Мурунда негативдүү тажрыйба болгондо дагы ушундай ыңгайсыз каршылоолорду айтат. Айталы, мына кимдирби алдап койгон же кайсы бир бизнесте ага туура келбеген бизнесте аракет кылып көрүп ийгиликке жетпей калган. Ал эми кээ бир адамдар болсо деги эле мына миллионерлер 3 жолу банкрот болгондон көтөрүлөт деген мыйзамды билишпейт. Бизнесмендердин, ишкерлердин көпчүлүгү 10 ишкана ачса, ошонун 10-ун бир көп болсо 3-4 же 5 гана калат, калганы жабылып калат деген мыйзамды да билбеши мүмкүн, андыктан ал коркушу мүмкүн. Мына мурун негативдүү тажрыйба болгондуктан. Кимдирбир мына ошо негативдүү тажрыйбалар болуп отуруп, жаңылып отуруп, акыры ишенбес болуп калат экен. Же болбосо жашоосунда өзү эле деги эле нарагынан ишенбес, бүт нерсени текшерип 10 жолу, 20 жолу текшерип, же болбосо кызыгып атса дагы ишенбес болуп, ишенбей, кылсамбы кылбасамбы, болобу болбойбу деген өзү ишенбес болуп көнүп калган болушу мүмкүн. Андыктан ушуга ылай каршы суроолорду сизге берип отурушу мүмкүн ал. Дагы кийинки себептердин бири бул чечим чыгара албай атканда, күмөн саноо болуп атканда, кандайдыр бир 2 вариант, 3 вариант тандай албай атканда. Мисалы үчүн жумуш, айлыкка жумушка иштесемби, же бизнес кылсамбы? Өзүмдүн бизнесимди ушул компания менен кылсамбы, же башка бизнес кылсамбы? Же азыр бизнес баштабай турсамбы деп чечим чыгара албай атканда, ошон арганы ыңгайсыз каршы суроолорду айта баштайт экен. Дагы бир себептердин бири мына сынап көрүү максатында. Сынап көрүү максатында дегенибиз мына кимдир бирөө буга чейин алдап койгон болушу мүмкүн, же болбосо туура эмес жолго барып алгандыктан эми коркок болуп калбастан, же ишенбес болуп калбастан ал сынап көрүп, текшерип көрүп, анан кийин гана мен чечим чыгарам деген ойго келген болушу мүмкүн. Бул эң туура подход. Бул адам демек конструктивдүү ойлойт. Бул адам менен сөзсүз түрдө биз көбүрөөк сүйлөшкөнү жана анын каршы суроолорун менен көбүрөөк иштешкен аракет кылышыбыз керек экен. Бул адам сизди текшерип көрөт экен. Ар кандай, мисалы үчүн суроолорду бериш мүмкүн. Мындай, сен өзүң канча болду иштегенине, кандай натыйжаларга жеттиң деген суроолорду бериш мүмкүн. Лидерлериңер канча акча алат деген ошон суроолорду бериш мүмкүн. Демек бул адам текшерип атат. Бул адам сөзсүз түрдө кызыгып текшерип көрүп анан иштейт экен. Бул адамды сиз кызыктырып койсоңуз, бул мына почти иштөөгө даяр болгону ал текшерип көрүп, анан кийин гана стоящий проект менен гана иштейт экен да, мына карагандачы. Кээ бир учурда бирок анын издеген проектиси менен биздин сунушубуз дал келбей калышы мүмкүн. Эч коркунучу жок андай болсо. Андай болсо, мындайдан дагы бирөө жолуп турабыз, дагы бирөө жолуп туруп отуруп, статистика иштеп отуруп, ушуга ошол кандидаттардын бирөөсү бизге кошулуп калат. Так, дагы бир себептердин бири бул стереотиптер жана туура эмес маалымат болгондо, мына стереотиптер. Ар кимде ар кандай коомдогу мына басымдуулук кылган ой пикирлер болушу мүмкүн. Кимдир бирөөдө ата энеси же айлана чөйрөсүндөгү адамдардын пикирине, мына ошолордун стереотипине кошулуп калган болушу мүмкүн. Мисалы үчүн тармактык маркетинг менен пирамиданы алмаштыргандар толтура, Же болбосо биздин Кыргызстанда бизнес кылуу мүмкүн эмес, көбүнчө урдап жана элди алдап жана башка, же болбосо чоң акча менен баштасаң гана ийгиликке жетесиң, же болбосо биринчилерден баштасаң ийгиликке жетесиң деген стереотиптер болот. Мына өзгөчө мен көп стереотип көрөм. Бул боюнча мына бу жерде биринчилер утат, анан акыркылар утулат деген ой бар, эмнегедир. Бул да стереотип. Андыктан да каршы суроо бул шанс экен. Ушуга окшогон суроолорду, стереотиптерди бузуп, акырындык менен сүйлөшүп отуруп, анын стереотипин сындырып отуруп, сиз акырындык менен ошол адамды өзүңүз тарап кылып алсаңыз болот экен. Жана өз бизнесиңизге кошуп алсаңыз болот экен. Мына мен жакында эле бир адам менен сүйлөшүп отуруп, пирамидага кирип алган экен. Пирамидага кирип алып, буга чейин тармактык маркетингде кымбат продукциясы кымбат компаниялар менен иштешип, жаш кыз. Анын тең туштарынын акчасы көп эмес дейм, алар кымбат продукцияларды ала албайт. Ошол тең туштарына сунуш кылып отуруп колунан келбеген экен. Тармактык маркетингдин продукциясы кымбат деген ойдо калган экен, дагы финансылык пирамидада иштей баштаган экен. Ал менен сүйлөшүп отуруп, видеолорунда финансылык пирамидалар жөнүндө видеолорунду жөнөтүп отуруп, анын көптөгөн суроолоруна каршы суроолоруна жооп берип отуруп, мына жакында партнер болуп калдык, жаңы эле бизнести баштадык ал адам менен. Мына кийинки да себептердин бири мына кызыкчылыгы табыла элек болот экен. Ошол кызыкчылыгы табыла элек болгондо, мына буга көңүл буруңуз. Бул өтө маанилүү себеп. Ал мына биз анын проблемаларын, кызыкчылыгын толук таба элек болобуз жана ошол кызыкчылыгын чечүүчү вариант сунуш кылбаган болушу мүмкүн. Бул учурда биз анын каршы суроосу менен көбүрөөк иштешип, жана биз кайра артка кайтат экенбиз. Сатуунун өзүнүн баскычтары болот да. Мына контакт түзүү, андан кийин анын кызыкчылык проблемаларын билүү, анан кийин ошодон кийин гана сунуш жасайт экенбиз, анан кийин каршы суроолор менен иштейт экенбиз. Бул учурда эгерде кызыкчылыгы табылбай калган болсо, демек биз кайра артка кайтып, кайра кызыкчылыгы жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Анан кийин гана каршы суроолорго кайтат экенбиз. Демек, каалоону ойготсо, каршы суроо өзү жоголот экен, мына барып. Же болбосо башкача формага өтүп кетет экен. Каалоосу өскөндө, анын мына кызыгып калганда ал башкача каршы суроолорду бере баштайт. Ошо мен жана буга чейин сабак айтып кеттим, мына адамдын каалоолорун, кызыгуусун ойготуу деп. Ошол сабакты көрсөңүз, сиз ошол каалоолорду ойготууну үйрөнүп аткансыз дагы, сизде каршы суроолор башкача формага өтөт экен же азайып кетет экен. Дагы бир себептердин бири мына толук маалымат жок.
толук маалымат жок, андыктан ал билгиси келет жана ар кандай күмөн саноолор толук маалымат болбогондуктан келип атат. Кийинки себеп көз карашы, элестетүүсү башкача болушу мүмкүн. Сиздикине дал келбеши мүмкүн. Мына мисалы үчүн буга чейин айттык. Ал мисалы үчүн сиз Кийосакинин китептерин окудуңуз, менин Бай адамдардын сырлары аттуу видеомду көрдүңүз, Пабло Бруно деген притчаны көрдүңүз, Купуя сыр же Секрет деген документалдуу фильмди көрдүңүз. Негизинен биздин колубузда көп нерсе келет экен, ошонун баарын билесиз. Жана өз бизнесиңди баштаган бул башка, айлык аш деген бул башка экен. Мунун баарын билесиз. Ал бирок сиз окуган китептерди окубаган болушу мүмкүн. Андыктан анын көз карашы башкача болушу мүмкүн да. Ушул себептен дагы ар кандай каршы суроолор келиши мүмкүн. Мисалы үчүн мен кече жакында эле бирөө менен сүйлөштүм, айлык аш иштеп жүргөн, менин бизнес жилкам жок деп айтып атат. Бизнес жилка өзү нарагынан болбойт экен көпчүлүгүдачы. Бизнес жилка ал бизнес кылып отуруп пайда болот да. Анчамча болот, нарагынан да бизнеске күчтүү тубаса кичинесинен 14-15 жашынан баштайт. Бирок көпчүлүк эле адамдарды көрүп атабыз, мисалы үчүн 60 жашта, 50 жашта бизнес баштап ийгиликке жетип атышат да. Бул бизнес жилкадан эмес да, бул ошол бизнес тармагында аракет кылып, ошол мотивациянын күчү менен уткандар болот экен. Же чоң кыялдануусу өтө чоң, ал башкача жашагысы келет да. Анын көбүнчө алардын адамдардын каалоосунан болот да. Ал чындап кааласа бизнес жилка бул жерде ни при чем болуп калат экен. Ал бул жөнүндө маалыматы жок, андыктан ошого каршы айтып атат,